Эфирде Бишкек транзит. Эгерде биздин басма сөздү эсепке албаганда, бүт басма сөз индустриясындагы монополия, маалымат монополиясы Кыргыз Улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын колунда турат. Бул жашыруун сыр эмес. Бирок ушуга тилекке каршы мен ушунчалык каалар элем дегиле биздин чыгармачылык топ каалар элек. Эгерде басма сөздүн өзүнчө кандайдыр бир чакан булактары болсо, бул да кандайдыр бир деңгээлде биздин ой пикирибиздин плюрализмин көбөйтүүгө аракет жасамак. Азыр мен сиздерге сунуш кылчу рубрика Бишкек транзиттин жаңылыктары деп аталат. Тагыраак айтканда, бул рубрикадан сиздер берилген мүнөттүн ичинде кандайдыр бир деңгээлде эч кайсы башка басма сөз булактарынан чыга элек, же болбосо эч кандай башка серек угулчу жаңылыктарды угууга сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөрдү алууңуздарды эскертип кетейин. Дагы бир эскертүү, бул рубрика эч качан биздин улуу урматтуу мамлекеттик телерадио компания жана башка гезит журналдарга өзүнчө конкурент болоюн деген ой жок. Муну менен биз жөн гана өз алдыбызча конкурс жарыялап, мына ушул рубриканы алып баруучулардын ортосунда таймаш жүргүзүүнү алдыбызга максат кылып койгон элек. Демек, урматтуу уландар жана кыздар, эгерде өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушуңуздарга ишенсеңиздер, келгиле Бишкек транзит сиздерге өз убактысын коюп берүүгө даяр. Демек, Бишкек транзит телепрограммасынын дагы бир жаңы рубрикасы Бишкек транзиттин жаңылыктары. Бүгүн жаңылыктарды сиздерге жаңыл Арыкова жеткирмекчи. Чогуу бол. Эфирде Бишкек транзит жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Эфирде Бишкек транзит жаңылыктары. Элеттик кабарлар. Ош менен Кара суу кайрадан газсыз калды. Жергиликтүү резервуарларда топтолгон көгүлтүр оттун калдыктары аягына чыкты. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын газ берүүчү Өзбекстанга карызы 11 миллион долларды түзөт. Түздөн түз Ош областы өкмөттүк деңгээлде дээрлик 70 миллион сом карыз. Маселе мезгил-мезгилдүү Кыргыз делегациясынын Өзбекстанга барып келиши менен чечилүүдө. Бишкек 4 апрелде Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрында Айтматовдун клубдар ассоциациясынын эл аралык сыйлыктарын тапшыруу болду. Салтанаттуу аземге жазуучу Чыңгыз Айтматов, Россиянын Кыргызстандагы атайын жана укуктуу элчиси Михаил Романов, Казакстандын Кыргызстандагы атайын жана укуктуу элчиси Мухтар Шаханов, Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана укуктуу элчиси Метин Гокер, Кыргызстандын маданий улуттук борборлорунун интеллигенциясынын өкүлдөрү, кадырлуу меймандар катышты. Ош. Бул күндөрдө Ошто шаардык ички иштер бөлүмүнүн участкалык инспекторлорунун калк менен жолугушуулары өтүүдө. Милициянын кызматкерлери өзүнүн иши жөнүндө тургундардын алдында эсеп кытап беришип, шаардагы тартипти жолго салуу боюнча чаралар жөнүндө айтып беришүүдө. Бишкек. Бишкектеги интернационалдык колледжде туристтик иштин жана чет өлкөлүк туристтерди тейлөөнүн уюштуруунун негиздери деген темада эл аралык семинар өтүп жатат. Ага республиканын бардык региондорунун туристтик уюмдарынын, ошондой эле Улуу Британиядагы Мазервель колледжинин өкүлдөрү катышууда. Семинарды уюштуруучулардын чакыруусу боюнча келишкен англиялык меймандар Кыргызстанга чет өлкөлүк туристтерди кандайча натыйжалуу тартуу керек экендиги туурасында өздөрүнүн сунуштары менен чыгышты. Бишкек. Казакстандын Бишкектеги элчилигинде Сүймөнкул Чокморовдун чыгармаларын көргөзмөсүнүн ачылышы коңшулаш эки элдин руханий биримдигинин өрнөгү болду. Экспозицияны ачуу аземине Чыңгыз Айтматов, Казакстандын Кыргызстандагы атайын жана укуктуу элчиси Мухтар Шаханов, эл аралык маданий уюмдардан келишкен меймандар, Бишкекте аккредиттелген чет өлкөлөрдүн дипломатиялык миссияларынын өкүлдөрү, Сүймөнкул Чокморовдун талантын урматтоочулар катышты. Спорт жаңылыктары. Ош. Ошто мектептердин футбол дружиналарынын мелдеши болуп өттү. Өсүп келаткан спорттук сменанын мелдешин областтык судьялар коллегиясы уюштурган. Кызыл Кыянын жаш футболчулары атаандаштары менен бардык беттешүүлөрдүн утулуусуз өттү. Алар биринчи орунду ээлешти жана байге алышты.